Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Глазгодогу климаттын өзгөрүүсүнө каршы саммитине катышуусу Кыргызстандагы соңку күндөрдөгү ири окуялардын бири болду. Бул сапардан соң Кыргызстандын тышкы саясатында эмнелер өзгөрөт? Сүйлөшүүлөрдөн кандай жыйынтык чыкты? Деги эле Кыргызстандын акыркы маалдагы эл аралык чөйрөдөгү имиджи кандай? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө талдап талкуулаган жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов, ошондой эле мурдагы элчи президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Данияр Сыдыков жана эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, талкууга катышууга макулдук берип, убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгач болуп жогоруда айтылганда президент Садыр Жапаровдун Глазгого сапары ушул жуманын башкы окуяларынын бири болду. Алгач болуп дал ушул сапардын жүрүшү жана мааниси тууралуу кыскача сюжетти көрүп алып талкуубузду баштасак. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазгодогу климаттын өзгөрүүсүнө каршы саммитке катышты. Анын алкагында Жапаров бир катар дүйнөлүк лидер менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн маалымат кызматы жарыялады. Саммиттин жүрүшүндө Жапаров Кыргызстан 2030-жылга чейин көмүр кычкыл газын 44%га кыскартууну көздөп жатканын белгилеп, климаттын өзгөрүшүнө каршы дүйнөлүк милдеттенмелерди аткарарын билдирди. Экологиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн кыска мөөнөттө чукул чараларды көрүүгө $7 миллиард талап кылынарын Кыргыз президенти кошумчалады. Ошондой эле 2050-жылга карай Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасын тандай турганын билдирип, бул үчүн өнөр жай менен турак жай сектору көмүрдөн толук баш тартып, электр кубаты менен камсыз болорун белгиледи. Кыргыз президенти өнүккөн мамлекеттерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып, ансыз өлкөдө жашыл экономикалык өнүгүүгө жана абаны булкаган газдарды азайтууга жетише албай турганын айтты. Азыркы тапта бул сапардын жыйынтыгы кандай болот жана Кыргызстан менен батыш өлкөлөрүнүн мамилеси кандай уланат деген суроо талкууга түшүлдү. Глазгодогу саммит быйыл жыл башында президенттикке киришкен Садыр Жапаровдун Европага жасаган алгачкы сапары болчу. Буга чейин КМШдагы өлкөлөргө жана Түркияга гана сапар менен барып, регионалдык кызматташтык жаатындагы уюмдарга катышкан эле. Жапаровдун сапары Европа өлкөлөрү менен кызматташтыкта бир катар иш-чаралар өтчү мезгилге туш келди. Бул жуманын соңунда Борбор Азия Европа биримдигинин экономикалык кызматташтыгы тууралуу эл аралык конференция өткөн жатса, ушул айдын соңунда Жапаровдун Бельгияга сапар менен барары айтылууда. Бул Садыр Жапаровдун Глазгодогу климаттын өзгөрүүсүнө каршы эл аралык саммитинин жүрүшү тууралуу сюжет болду. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Жээнбек мырза сизге жолдогум келип атат. Мына сиз дагы Глазгого президент менен кошо делегациянын курамында барып келдиңиз. Президенттин дал ушул саммиттин алкагында бир катар дүйнөлүк лидер менен жолуккандыгы буга чейин маалымат кызматы тарабынан айтылды. Сапардын негизги жыйынтыгы эмне болду жана сүйлөшүүлөрдөн конкреттүү кандай келишимдерге документтерге кол коюлду же коюлушу мүмкүн мындан ары? Рахмат. Өзүңүздөр билесиздер, быйыл пандемия жараша көп баягы кыскартуулар болду да, бардык жерде ограничение бар да. Ошого жарашуу биз баягы сүйлөшүп, биринчи жарым жылдыкта бул биздин кошуна мамлекеттерге саясий визиттер жасашты да. В том числе и Россияга, Туркияга, Казакстан, Өзбекстан, Туркменияга барып келдик. Андан кийин биз ООНдун Генассамблеясына даярданып жатканбыз, бирок аякта дагы көбүнчөсү айтылды, баягы ВКС түрүндө болот. Даже ограничениялар көп болду. Анан биз ойлогонбуз, көбүнчө ошо ООНду биз баралы деп, анан бирок аны приоритетти ушу жана климатический саммитке кылалы деп сүйлөшкөнбүз. Ошого барып, баягы ООНду жанагы ВКС аркылуу обращение кылдык, анда өзүбүздүн ойлорубузду айттык. Бул климатический саммиттин эң мааниси мында бардык өнүгүп аткан мамлекеттердин баары чогулду да, 120 мамлекеттин лидерлери жолукту. Андан тышкары миңдеген эксперттер келди, 30 миңден ашык катышуучулар болду, волонтерлор болушту, МПОлор болушту, климатический фонддор болушту. Ошолорго мурун заявка бергенбиз. Ошо климаттык саммиттин ичинде бир топ жолугушууларды өткөрдүк, бардыгы менен сүйлөштүк, өзүбүздүн проблемабызды айттык, башка мамлекеттерди айтышты. Мында биринчи эртең жыйынтык болот, бүрсүгүнө жыйынтык болот дегенден биз алыспыз. Анткени биринчиден биз ошо климаттык саммитке барып, бизде эмне проблема бар ошону айттык да.
Биз эле эмес, бүткүл дүйнөдөгүлөр айтып атат да, анткени өзүңүздөр билесиздер, климаттык азыр талаш тартыш көбүнчөсү өнүккөн мамлекеттерде болуп атат да. Алар өзлөрүнүн баягы көмүртек боюнча иштеген өзлөрүнүн саясатын өзгөртүш керек, производстволорду сокращать этиш керек. Алардын аркасында өнүгүп келаткан мамлекеттерге да ошондой көп проблема көп да. Биздин эгер мамлекетти өзгөртөбүз, өнүгөбүз десек, биз дагы көп промышленность түзүшүбүз керек. Производстволор түзүшүбүз керек. Ошонун баарын эгерде аны менен кете берсек, ошо эксперттер айтып атат да, эч ким көңүл бурбаса, анда экология талкууланып атат. Жеке эле Кыргызстан эмес, мөңгүлөр эмес, суу эмес, бүт дүйнөдө болот атат да. Ошон үчүн биринчиден биз ошо саммитке барып биз өзүбүздү тааныштырдык, өзүбүздүн проблемабызды айттык. Экинчиден болсо, бардык колубуздан келген лидерлердин баары менен жолугушуп, фонддор менен сүйлөшүп, бизде эмне проблема бар, ошону чагылдырып айттык, анан аларды кандай чечиш керек, ошолорду айттык. Алардан реакция аябай жакын болду, анткени алар айтып атат да, Кыргызстан жаңы өнүгүп бараткан мамлекет, өнүгүп атат, силерге жардам беребиз. Бирок ошо бериш үчүн конкретика, проекттер болуш керек, предложениялер болуш керек, сунуштар болуш керек деп атат. Берейин деп аткан, мисалы ошо климаттык фонд жана башка эл аралык уюмдар, донорлордон ошо конкреттүү бир долбоорлорду сунуштай алдыкпы? Же сунуштоо алдындабызбы? Жок, биз анткени ошого даярданып атканда айттык да, биз эң биринчиден азыр гидроэнергетиканы биз өндүрөбүз атпайбыз. Бул жашыл экономикага кирип атат да, эң биринчи тепкич да. Анткени биз эчтекени издөй туруп гидроэнергетика боюнча биздин баягы рельеф, жаратылыш баары түзүп атат да. Мына аз жасасаңар биз иштей баштайбыз деген да. Ошон үчүн жана биздин стратегияда дагы өкмөттүн жаңы кабыл алган планында айтып атат да, биринчи 30 жылга чейин, 40-50 жылга чейин биз биринчиден өзүдө болгон жаратылыш стратегия бул гидроэнергияны өнүктүрөбүз да. Ошон үчүн президент айтты, быйыл ошо башталды, азыр 10го жакын малый кичинекей гидростанциялар да курула баштады. Чакан ГЭСтер. Ошонун биринчиси уже берилди да. Экинчиси эмки жылдын аркы жылдын ортосунда 6 чакан ГЭС берилет. 23 жылга чейин бир 12 чакан ГЭС берилет. Ошолорду президент айтып берди. Анан көп бизде 200ге жакын ошондой мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошолорду банктарга, донорлорго жана фонддорго айтканда алар аябай кызыгып айтып атышат, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо. Анан экинчиден болсо, бизде жана тарифтер көтөрүлдү да. Биз жана чакан ГЭСтер иштеп чыккан энергияны мамлекетке сатып алабыз деп. Бул жанагы ишкерлердин кызыгуусун жаратты да. Биздин иностранный эмес, бул ички ишкерлердин кызыгуусун жаратып атат. Алар азыр өзлөрүнүн болгон акчасын жумшап ошого иштейт. Анткени эгер курулуш 2 жылга, 3 жылга чейин созулса, андан кийин 6 жыл иштегенден кийин өзүнүн полностью өзүнүн эмесинин акчасын кайтарып алат экен да. Андан кийин пайдага иштей баштайт. Конкреттүү биз ошо айттык, мондай направлениялер бар, иштейбиз. Донорлор, мисалы үчүн Азиатский банк, Исламский банк развития, Европейский банк развития айтышты, ушу жакын арада жылдын аягына чейин эксперт жиберебиз. Биздин өкмөттөр менен жолугуп сүйлөшүшөт. Анан жанагы жашыл климаттык фонддон дагы сүйлөштүк. Эксперттерин бияка жиберишет. Алар менен жолугушуп, өкмөттөн биздин кандай программалар бар, кандай проекттер бар. Алар айтып атышат, ошолор биз тактайлы. Биздин программа туз келсе, анан мүмкүнчүлүк болсо, биз каржылап биринчи технико экономический обоснованияга акча берели дейт. Анан түзгөндөн кийин анан башка иштерге өтөлү деп, баягы бир тепкичтен экинчи тепкичке өтүш болот. Мен кийинки суроону Болот мырза сизге жолдоюн деп жатам. Жапаровдун Глазгого сапарынын Кыргызстандын тышкы саясаты үчүн деген мааниси кандай? Мисалы, айрымдар айтып атпайбы, бул тышкы саясаттагы векторлордун тең салмактыгы үчүн кайсы бир деңгээлде салымы болушу мүмкүн депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай? Сөзсүз, бул чоң глобалдык саммит. Ар бир жылдарда, ар бир тарыхый периоддордо адамзат дүйнөнүн алдында өзгөчө маселелер чыгат. Мурда ядерное разоружение болчу, же бүгүнкү күндө экология болуп атат, климатические изменения, оондун да Генсеги бул жөнүндө да катуу оор сөздөрдү айтып атат. Ошондуктан ошол жерге катышкан. Бул жөнөкөй жолугуш эмес да. Бүгүнкү күндүн дүйнөдөгү чоң маселени кантип чечебиз деп глобалдык лидердер чогулуп катышкан. Ошол жерге биздин делегация барып катышкан. Туура нерсе болду. Мен ойлойм, керектүү нерсе. Бул көп вектордук, бир вектор деген биякта кошкон туура эмес болот деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, бул глобалдык иш, бүт адамзаттын маселеси, келаткан маселеси, алдыда келаткан маселеси. Бизде регионалдык өзүнчө туура
ордубуз бар, жанакы мөңгүлөр кетип атат. Ал жактан ушундай форумдарга катышып бир 2-3 чоң маселе чечсе болот да, ГЭСтерден бөлөк. Мөңгүлөрдү изилдөө, мисалчы, ошол жактын ээрүүсүн, экология жанакы Кумтордо ошо бир Давыдовду кетирип салды деген чоң транснационалдык компаниялар менен талкууну кантип өткөрүш керек. Биз жаңы эле үйрөнүп келатабыз да 30 жылда. Ошондой нерселердин баары экологический НПО дүйнөдө ошол менен байланыш табыш керек. Мен ойлойм, керектүү нерсе ушу иш болсун дегенде. Албетте, маанисинен эч кимдин шеги жок, бирок анын жыйынтыгы боюнча, мисалы биз Кыргызстанда көпчүлүк учурда буга чейинки тажрыйбаны эске алганда, ушул сыяктуу сапарларды уюштурууда эмне жыйынтык чыгат? Мындан ошол Кыргызстан канчалык деңгээлде өзүнүн көтөргөн маселелерин коргой алат деген сыяктуу талкуулар, риторика ошондой болот эмеспи? Мисалы, бул жагынан эмнелерге көңүл бурулушу керек мындан ары? Реализация жана ишке ашыруу боюнча. Сөзсүз мындай жөнөкөй санаса болот да, бизнес подход. Биз чакан өлкөбүз. Бизде чоң глобальный тренд кандай бурулуп кетти, анан ошол ортосунда жүрөбүз, алдында жүрөбүз деген бул экинчи маселе болуш керек. Биринчи эмне алдык? Бизнес подход да. Ошо барып келгенден анан кандай жыйынтыктардан канча проект келди? Кандай компаниялар келди? Кандай гранттар келди? Канча биздин адистер окуталабы, окуйбу, ошо катышабы, аралашабы ушундай. Бир фактору акчалай. Ошо саммиттен канча бизде инвестиция келет, же помощь келет. Экинчиси, ошол чоң талкууда биздин ордубуз, кандай ордубузду алабыз. Бөлөк чоң компаниялар менен, мисалы, горнорудный промышленность боюнча ошолор менен талкууда катышканга биздин ордубуз бийигирээк болуп, мүмкүнчүлүктөр бийигирээк болуш керек да. Данияр мырза, мен дагы бир нерсени жана биз программанын башында айтып өтпөдүкпү? Эл аралык аренадагы имиджи депчи. Мисалы, ушул жолугушуунун алкагында, саммиттин алкагында президент дүйнөлүк бир нече лидер менен жолукту да. Анан Борбор Азиядан барган жалгыз лидер катары саналып жатты. Анан мунун өзү ушу өлкөнүн имиджи, курсу, багыты тууралуу иш аракеттерге таасир этиши мүмкүнбү? Негизгиси бул, мен жаңылышпасам, эл аралык деңгээлдеги экология, климат боюнча пандемиянын заманында биринчи жолу ушундай ири саммит өтүп атканы. Анан бул аябай жакшы биздин мамлекетибизге мүмкүнчүлүк берилген да. Ошон үчүн биздин өлкө башыбыздын өзү жеке катышканы аябай туура болду. Себеп мына Жээнбек Малдаканович да жогоруда айтып кеткен, бул өзү таанышканга, жеке таанышканга, анан кийин Кыргызстандын нохура бар болгон көйгөйлүү маселени өзү айтканы, буну катышкан ал жактагы дүйнөлүк лидерлери кабыл алганы башкача болот. Ошон үчүн бул тармактардан бул мүмкүнчүлүктүн пайдаланып туруп катышканы Кыргызстан делегациясын биздин өлкө башчы менен бул туура эле болду. Анан көп аянттар дагы болгон экен. Ошол аянттарда биздин мамлекетибиздин көйгөйлөрдү, социалдык, экономикалык тармактарда ар кандай долбоорлорду, кайсы тармакта тоолуу мамлекет катары көйгөйлөрдү акцент койгондору буну дагы бир сыйра жаңылатуу деген максатты өткөнү тышкы саясат тармагынан бул туура кадам болду деп эсептеймин. Эми баягы айткандай аракетке берекет, алма быш озума түш деген позицияны кармабай, негизги барып туруп Кыргызстан жерде катышып туруп шарт түзүлдү, диалогду улантууга. Диалог бул баягы курук болбосун, буну өкмөт өзү катуу иштеп туруп, ар бир мамлекеттик орган, ар бир бизнес тармактагы биздин өкүлдөрү ошол өздөрү демилгелерди көтөрүп туруп, климатка жакшы бир пайдалуу тие турган долбоорлорду сунуштап, мына Болот мырза дагы айтып кетти, бизнес подход кылып эле конкреттүү жыйынтыкты алып келгенге бардыгыбыз эле аракет кылыш керекпиз да. Мен дагы бир нерсе, мына ошо Кыргызстанда ошо тышкы саясат жөнүндө кеп болгондо, экономикалык дипломатия, инвестиция жөнүндө дагы байланышта келатпайбызбы? Мисалы, Аскар мырза, сиз ушул тармакта иштеп жүрөсүз. Мына Кыргызстан
ушу инвестициялык имиджин кандай элестетип атат? Бийлик, эл аралык коомчулуктун ишенимине татый алдыбы? Ошо инвестициялык имиджди оңдоо үчүн же татыш үчүн эмнелерди кылыш керек? Албетте, тилекке каршы азыр татый элек десек болот. Имидж жакшы эмес, инвестициялык имидж билесиздер. Инвестор баарыбыз баягы кайсы жерде кайсы базардан жакшы мөмө жемиш бар деп кошталардан сурайбыз да. Ушул сымалдуу эле башка инвестордон сурайт. Өкмөттөн, башкалардан сурагандан кийин инвестордон биринчиден сурайт. Анан бизде улам соттошуп, арбитраждап инвестор жүрө берсе, же болбосо мүлкү тартылып, камалып, бирдеме болуп жүрсө, албетте имидж дагы ошого сымалдуу болот да. Ал үчүн эмне жасаш керек? Ошол имиджди оңдош үчүн бир туруктуу, биринчиден саясий туруктуулук болуш керек. Кандай болсо дагы мамлекеттин саясаты кандай болсо дагы ал туруктуу болуп, инвестор, ишкер бир 5-10 жылдап алдыга карай ошону түшүнүш керек. Ишеним болуш керек. Мен жанагы эл аралык саммиттин алкагында суроо бергим келип атат да. Мисалы, президенттин дал ушундай эл аралык трибуналардан эл аралык коомчулукка, башка мамлекеттерге, инвесторлорго кайрылуусу кайсы бир деңгээлде ишенимди жаратышы мүмкүнбү? Бул бир эле кадам, биринчи эле кадам. Андан кийин инвестор келип премьер-министрден сурайт. Министр менен жолугушат. Премьер-министр бир нерсени айтса, министри кийин премьер-министр алмашып, министр алмашып экинчи нерсени айтса, же болбосо мейли ал дагы колдоп, кийин чечим кабыл албай калса, албетте иш токтолот. Азыр билесиздер, кандай гана кызматкерге, аткаминерге барбасын инвестор, биринчиден кайсы жерге барганын билбейт. Билесиздер, инвестиция министрлиги азыр кайсы жерде экени белгисиз. Тышкы иштер министрлигине бериштир, бирок азыр кызматкерлердин өздөрү дагы билишпейт эмне кыларын. Экономика министрлиги кайрадан тиги финанс министрлигинен ажырап, эмне кыларын билбей атат. Администрациянын ичинде дагы бөлүмчөлөр бири-бирине аралашып, эмне кылганын билбейт. Анан ушул абалда дагы билесиздер, иш кылыш кыйын, бирок ал абал кырдаал туруктап, шайлоодон кийин дагы бир жаңы парламент келип туруктайт деген ишеничибиз бар, үмүт кылалы. Себеби эң биринчиден туруктуулук болуш керек. Андан кийин чечимди кабыл ала турган, чечимди туура баягы алдыңкы чечимди көрсөтө турган команда керек. Ошол эле министр, премьер-министрлер. Андан ошону аткара турган аткаруучулар дагы керек да. Ушунун баары. Мен айтып кетелем, биринчиден баягы көч бара-бара түзүлөт деген сөз бар да. Анан биз азыр жанагы ички өзүбүздүн саясатыбызды кичине турукташтыра баштадык да. Президентти шайлап алдык, конституцияны өзгөрдүк. Азыр президенттик администрация менен өкмөттүн аппараты бирикти. Эми азыр жанагы шайлоо, парламенттик шайлоо өтүп кетсе, анда биз ошондо баягы 1 жылдан берки болуп аткан фаза аягына чыгат да. Андан тышкары президент шайлангандан бери премьер болушту, президент болгондон бери айтып келет да, мен азыр бизнести өзүм колума алам депчи. Мына азыр биринчиден жанагы көп органдарга Финполду жоюлду. Бүт жанагы күч органдарына чоң тапшырма берилди. Бизнести азыр текшерткенди токтоткула. Экинчиден болсо жанагы ишкерлик кеңеш түзүлдү. Коррупцияга каршы. Эми анын бар, анан сиз айтып атканда жанагы эки аппарат, мисалы үчүн мурун президенттик аппараттан өкмөттүн аппаратына өтүп, анан иштер тегерем жүрөчү да. Анан азыр болсо биз өзүбүз сезип атабыз. Бир аппарат болду, айткан боюнча мисалы үчүн бир тапшырма берилсе, уже бул кагаз тегеренбейт. Ошо бир жерден алып президент премьерге кирет, премьерден ошол жерден чечим чыгарылат дагы, анан уже президентке кетип атат да. Ошондуктан биз баягы ситуация баягы азырынча өзгөрө баштады да. Анан экинчиден болсо баягы бийликтин башында президент турат да, өзү айтып атпайбы, мен баарына өзүм жооп берем деп. Ошондо азыр жанагы Глазгода да айтты, банктарды, ишкерлерди, фонддорду мен чакырам. Биз менен чогуу ошо именно климатический
вопростарды чечкенге биз менен чогуу иштешелди. Анан ошондуктан азыр биз келдик уже эмки ушул жуманын ичинде биз ошо климаттык сүйлөшүүлөр боюнча программа түзүлөт. Анан азыр түз ошо донорлор менен, банктар менен өкмөт иштей баштайт. Жанагы сүйлөшкөндөрдүн баарын бияка чакырып уже иштей баштайт. Буга чейин жана президенттин өзүнүн оозунан да айтылбады. Эми Кыргызстандагы ошо климаттык, экологиялык маселелерди чечүүгө эл аралык коомчулуктан 7 миллиард долларга чейин жардам болсо жакшы болор эле деген сыяктуучу. Мына ошонун конкреттүү пландары иштелип чыкканбы? Мисалы, жок, жанагы определенный вклад деген, онов деген программа кабыл албады. Биз аны жана 50-жылга чейинки деп биздин өкмөт мындан 2-3 жума мурун кабыл алып, ООНго жибердик, климатический саммитке жибердик. Анын баары ошол иштелип чыкты да. Анда бир эле мөңгү, бир эле суу эмес да. Анда жер, токой, жердин кыртышы, мөңгү, суу, ошонун баарына каралып атат да. Ошонун баарын каралганда, мисалы үчүн ар бир фонддун өзүнүн өзгөчө өзүнүн тапшырмалары болот экен, иштеги направлениясы болот экен. Ошо фонддор менен иштеп, алар айтышты, биз сиздер менен мисалы үчүн мөңгү боюнча баланча институт силерге предлагать этебиз. Эгерде жер боюнча баланча боюнча, эгер токой чарбасы боюнча баланча. Эми азыр ошолор менен биз айтып атышпайбы, өкмөт алар менен тыгыз иштешибиз керек. Ошолордон пайда чыгарышыбыз керек. Азыр биринчиден биз өзүбүздүн проблемабызды айтып, биз иштегенге даярбыз деп өзүбүз билдирдик. Эми азыр ар бир жасаган ишибизден жыйынтык чыгыш керек. Мен конкреттүү суроону сурагым келип атат. Мына Жапаровдун саммиттеги сөзүндө ошо Кыргызстандагы экологиялык маселелер, анын ичинде кумтөрдөгү абал боюнча мөңгүлөргө байланыштуу маселе көтөрүлбөдүбү? Анан бул өз кезегинде мына азыр кыйчалыш болуп турган кумтөр маселесинин чечилишине салымы болушу мүмкүнбү? Мисалы эл аралык деңгээлде. Жок, эл аралык деңгээлде биз ошону ачык айттык да. Жанагы абийирсиз инвесторлор деп айтып атпайбызбы? Ал ошо мисалы үчүн биз айткан жокпуз, именно сиздер санап болот. Биз айтабыз, биздин азыр мөңгүлөрдү, сууларды бир компаниялар келип бузуп кетти деп. Бул ал биздин эле проблема эмес да, азыр бул региондун проблемасы болот да. Мисалы үчүн Казакстандын, Өзбекстандын, анткени мөңгү азайган сайын суу азайып атат, суу азайган сайын жерди сугаруу, суу жетишсиз, ада проблема уже региондук болуп атат да. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы? Биз чогулуп, ошо жеке эле Кыргызстандын проблемасы эмес ал. Ошо мөңгүлөр региондун проблемасы. Ошону жардам чечели. Ошо менен бирге монда жанагы абийирсиз, туура эмес иштеген инвесторлорду азайталы. Ошонун проблемасын чогуу чечели деп. Көптөрү түшүнүк менен кабыл алышты. Болот мырза, мен дал ушул суроону да бергим келип атканда, эл аралык укуктун көз карашынан алганда, мисалы, ушул сыяктуу президенттин риторикасы кандай кабыл алынышы мүмкүн? Сөзсүз бул маселени көтөрүш керек глобальный деңгээлде. Эмне үчүн дегенде бул Жээнбек байке туура айтып атат. Жаман инвестор менен анан өнүгүп келаткан өлкө бул 60-жылдардан башталып модель бар да. Өкмөттөр чоң компания келгенде өкмөттүн чиновниктерин сатып алат, коррупцияга аралаштырат. Бул жанакындай турмуштун мыйзамындай да, бир аламдын мыйзамдарындай да. Эмне үчүн дегенде частный инвестор, анын бир эле кызыгы бар, прибыль. Көбүрөөк прибыль алыш керек. Ошондуктан келип туруп налог тасайтыш керек, экологический сбор тасайтыш керек. Ошол менен ошо өкмөттү бузат дегенде, элин да бузат деген сөз бар. Бирок ага да бир тажрыйба керек да. Тажрыйбаны өзүбүз отуруп ала албайбыз. Ошондуктан чоң саммиттерге катышып, партнердор таап туруп, бөлөк лидерлер менен таап туруп. Мисалы, мен ойлойм, азыр Кумтөрдө биякта жоруктар ачылса, ошо централар, экология боюнча, анан мисалы Акаевдин убагында коррупция болгон деп, мен ойлойм, ошондой деле фактордор көрсөткөндүр да аларга. Ошол эле глобальный лидерлер түшүнбөйт канадский компанияны. Бул түшүнбөйт. Бул уже мыйзамды бускан, өзү да эмес, наброен жоготуп кетет да. Мен Аскар мырзага, сиз мисалы эл аралык инвесторлор менен сүйлөшүп иштешип келатпайсызбы? Алардын көз карашында кандай болушу мүмкүн? Эмнени? Мисалы Кумтөр сыяктуу акыркы окуяларда, мисалы эл аралык коомчулукка түшүндүрүү аркылуу чечебиз деп жатышпайбы? Бул жерде мындай да, өлкө, суверендүү, эгемендүү өлкө өзүндө эмне болуп атканын өзү чечиш керек да. Анан бирөөгө даттанып, мына бизге момда инвестор келди, анан мынтти, тинтти, аны башка өлкөлөргө даттанууга кереги жок. Себеби башка өлкөлөр эч нерсе кыла албайт. Алар эмне кыла алат? Барып өзүңөр чечип алгыла дейт да. Себеби өзгөчө жана жеке инвестор болгондо, ал Канадага дагы кызыктуу эмес, эч кимге кызыктуу эмес. Себеби а жерде
баягы жаңы ойлор, климаттын өзгөрүү менен кантип күрөшөбүз, жаңы ойлор, бир жаңы идеялар тартылышы керек да. Ошону мен тактап кетейин. Анткени азыр ошо көп Африкадан да көп мамлекеттер вступать этти, Латинская Америкадан вступать этти, Монголиядан вступать этти. Ошо өнүгүп кеткен мамлекеттердин көптөрүндө ушундай биздики окшогон проблемалар көп экен да. Анткени ал проблемалар биз өзүбүздүн проблема деп жүрө берип, баягы международный баягы сырткы мамлекеттерде билиш керек да эмне болуп атканынчы. Анан мисалы үчүн биз азыр Кумтөр менен иштеп атканда айтып атат да, биз тартып алдыңар, басып алдыңар. Андай эмес да, биз азыр вопросту эл аралык коомчулукка айтып атабыз. Биз иштегенге, любой инвестор менен иштегенге даярбыз. Бирок момундай жана экологический эмелер сакташ үчүн өзүнүн жаңы технологиясын алып келсин. Биздин закондорду карасын, биз менен чогуу иштешсин деп айттык да, баары туура түшүнүштү. Бирок ал айтып коюш жөн эле баарына биз ушундай кыйналып атабыз айтыш эмес. Анда ал мисалы үчүн биз эле айтсак, анда бир жөн. Бардык дүйнөлөр айтып атат, ушундай кылып. Ошон үчүн алар бир оюндун правиласын аныктап алыш керек да. Баягы дүйнөлүк лидерлер айтыш керек. Эгерде биз климатты сактайлык десек, анда биз моундай оюн менен, моундай правила менен жүрөлү. Эгерде бизге климаттын кереги жок, ар ким өзүнүн билгенин кылат десе, анда келечек жок болуп атат да. Ошон үчүн ошондой жана чоң саммиттер чогулуп атабыз да. Ошону сүйлөшүп, тактап, анан кандай алдыга жылабыз деп. Биздикинде көп проблемалар баягы сиз айткандай ичибизден чечилет. Бирок ошого жараша биз международный сообществого айтып атабыз да, биз анын атайын жасаган жокпуз. Биз ошо региондун проблемасын, климатын сактап калыш үчүн, анан өзүнүн вопросун чечиш үчүн ошолор менен иштеп атабыз. Эл аралык укуктун алкагында. Мен жалпы эле тышкы саясат жөнүндө суроо бергим келип атат, Данияр мырза. Мына Кыргызстанда көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп ар бир президент айтат. Анан бирок иш жүзүндө эксперттер кайсы бир өлкөнүн, тактап айтканда, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн ролу чоң экендигин белгилешет да. Анан акыркы жана мен Болот мырзага да жолдободум, Европага сапар, ал жактагы батыш мамлекеттеринин лидерлери менен жолугуп, сүйлөшүү, ушул көп векторлуу саясат жүргүзүү көз карашынан өзүнүн салымы болушу мүмкүнбү? Мисалы бир имидж катарычы, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошого кызыктар дегендей. Кыргызстан Орто Азиянын 5 мамлекеттин бири. Ошон үчүн биздин тышкы саясатыбыз эң негизгиси ошол кошуна мамлекеттер менен тыгыз байланышуу, Кудайдан берген боордош эл менен жакшы жашап иштегенге бул эң негизги стратегиялык биздин тышкы саясатыбыздын максаты болуш керек, болуп эле келатат. Билесиздер, мында эл аралык укуктун негизинде союздаш деген мамлекеттер дагы бар. Кыргызстан бүгүнкү күнү 2 мамлекет менен союздаш мамлекет. Келишимдин негизинде бул Орусия менен Казакстан. Анан стратегиялык өнөктөштөр дагы бар. Ошолор менен дагы тыгыз мамилелерди кармоо, өнүктүрүү деген максаттарда иштеп келаткан биздин тышкы саясатыбыз. Сиз айтып аткан мындай көп векторлуу бизде башка жол жок. Бизде бүгүнкү күнү эң негизги тышкы саясаттын приоритеттеринин бири бул союздаш мамлекеттер менен жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен эки аралык мамилелерди бекемдөө жана өнүктүрүү. Анан башка мамлекеттер менен дагы иштеп туруп, биздин Кыргызстаныбыздын айырыны жүргүзүү, көтөрүү, башка биздики жол жок. Мына ушул сыяктуу саммиттердин, визиттердин салымы болушу мүмкүнбү? Сөзсүз да. Анан башкача болбойт да. Мен Болот мырза, мына кечиресиздер, дагы ушул саммиттин алкагындагы бир дагы айтып кеткен сөзүм, сунуш катары өз убагында экологиялык дипломатия деген пайда болгон эле биздечи. Бул бизге, биздин дипломаттарга бул аябай мындай керектүү тармакта. Бизде көп элчиликтерибиз бар сыртта. Анан алардын эң негизги максаттары ошол бири инвестиция тартуу жана биздин жашыл экономикага долбоорлорду сунуштоо. Ошол тармактарда биздин тышкы иштер министрлигибиз дагы экологиялык дипломатияны дагы өзүнчө тармак кылып туруп өнүктүрсө көп пайдалуу болот эле да. Анан
бул сырттагы, ичиндеги нерселер бул биздин жеке ишкерлерибиз. Эң туруктуу ошолор бүгүнкү күнү. Эң мындай бар болгон, ишке аша турган долбоорлор ошолордун колунда. Анан аларды мамлекет өз убагында мындай түз субсидия же дотация кылып туруп колдобой эле келген башка мамлекеттерге салыштырганда. Ошол эле Казакстанды карасак деле, ошол эле Өзбекстанды карасак деле, биздикилер өздөрү көгөрүп туруп, өздөрү ушул деңгээлге бүгүнкү күнү келгенде. Ошон үчүн мына бүгүн жакшы билдирүү болду. Саммиттин жыйынтыгы Кыргызстанга дагы бир сыра карашты. Жашыл экономикага долбоорлорубуз бар деп туруп айтылды. Эми өкмөт өзүнүн алкагында эле кайнай бербей, ошол жеке ишкерлерге кайрылып, бар болгон эле долбоорлорду алып туруп, ошолорду сунуштарса, ошондо жакшы жыйынтыктарга келет деп ойлойм. Албетте, идея жакшы, демилге жакшы, билдирүү жакшы, бирок реалдуулукта Кыргызстандагы жана бюрократия, коррупция, жана жоопкерчиликтин жоктугу, туруктуулуктун жоктугу ушул сыяктуу инициативалардын ишке ашышына тоскоол болуп атпайбы? Мисалы, эл аралык коомчулук деле, эл аралык инвестор, сырткы инвестор деле иш кылам деп келип, акыр аягында ишке ашпай калса, жана көңүл калуу болгондой да. Мисалы, Аскар мырза, өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, бүгүн эмнелерге жол бербеш керек? Мисалы, жаңы азыр айтып атпайбы, системаны жаңырттык, өкмөттү жаңырттык, мындан ары жоопкерчилик бир адамда болот, эми бюрократия да азаят дегенчи. Эмнелерге көңүл буруш керек бүгүн? Биринчиден, таза кишилер келиш керек, таза ишти билген, кесипкөй кишилер болуш керек. Азыркы учурда мисалы келтирейин, өкмөттү ашып кетсе, 1-2 министр эле баягы эл аралык тилде сүйлөй алат. Бул мындай жөнөкөй эле мисалы. Таза аралашпаган, паракорчулукка аралашпаган, ишти билген кишилер келип, андан кийин саясий эрк болуп, баарына саясий колдоо болуп, аларга баягы иштегенге шарт түзүлүп, анан ошолор иштей бериш керек да. Анан мамлекеттин саясаты бирдиктүү болуш керек. Бир кол менен инвестор колдойбуз, экономикалык өнүгүү деп, экинчи кол менен баягы басым жасоо, кустуруу сыяктуу бир саясатты жүргүзүү, бир мушту менен өкмөт бир мушту менен бир саясат менен иштеши керек да. Анан иштегенде дагы туруктуу. Баягы 1 ай, 6 ай эмес, 1 жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап иштеши керек. Анан жана сиз айтып кеткендей, бюрократияны жоюп, баарын санаа ириптештирип, жөнөкөйлөтүп, элге жакшынакай шарттарды түзүп бериш керек да. Болгону ушул эл аралык дүйнөлүк практикада ушундай. Канчалык эң алдыңкы реформаларды колдонсоң, баарын жөнөкөйлөтүп, баарын тунук, таза жүргүзсөң, баары келип, акча келе берет. Болбосо акча ага берет. Дүйнөдө акча көп, бирок идеялар аз. Идеяларды ким жаратат? Элдер жаратат. А биз элибиздин баарын башка өлкөгө кетирип, эң таланттууларды кетирип берсек, анда идеялар дагы жок болот. Ошол капитал дагы компетенттүүлүктө. Жээнбек мырза, сиздин кошумчаларыңыздан дагы бир суроону тактай кетейин, анан биротоло мына ушул Глазгого сапар, Европага жалпы сапар, анан ушул жуманын аягында болуучу Европа Союзу Борбор Азия эл аралык конференциясы кайсы бир деңгээлде логикалык уландысы болгон атпайбы? Мисалы, сиздер эмнелерди күтүп жатасыздар ушул конференциянын алкагында деле? Биринчиден, борки саммитке бул 2 жылдан бери даярданып келаткан иш болчу да. Анткени Данияр мырза билет, пандемиянын артынан 2 жолу откладываться этип анан калган. Анан жана азыр боло турган Европейский Союз боюнча экономический форумдагы улам которулуп калган да убактысы пандемияга жараша. Анан биринчиден мындай болот да. Сиз айткандай, ар бир өнүккөн мамлекет биз менен жолукканда жеке эле Кыргызстан эмес, алар жана регионду чогуу карап атат да. Мисалы жана платформа бар да, Япония, Центральная Азия, США, Центральная Азия, Индия, Центральная Азия деп. Анан ошо чоң өнүккөн мамлекеттер атат да. Мисалы үчүн силер макул, эгерде силер менен иштей турган болсок, анда ошо региондун кызыкчылыгы бири болуш керек.
ошо регионго керектүү бир чоң проект түзсөк, ошо 5 мамлекетке чогуу иштесин. Эгерде ошо мамлекеттердин ортосундагы пайдага ошо проекттер иштесе, анда алардын ашкарган проекттери ишке ашат деп ойлойт. Ошон үчүн мисалы Глазгода да мен бир байкаганым, көп сүйлөштүк. Сүйлөшүүлөрдү баары тең сурап атышты. Биринчиден, регион боюнча бул проект эмне алып келиши мүмкүн. Экинчиден, ушул проектке жеке ишкерлер катышабы? Жеке ишкерлер катышса, алар айтып атат, значит, бул проекттин келечеги бар деп. Анткени жеке ишкерлер ал жерде, эгер проект баштаса, жерге таштап койбойт, аны аягына чейин жүрөт. Главный, мамлекет шарт түзбеш керек. Мен таң калганым, Исландиянын премьер-министри менен жолуктук. Ал айым социалисттик партиянын лидери экен. Сурады, бул силердин ар кандай тармактарды предложениеңер, силердин ошо мисалы үчүн энергетика тармагы кимге карайт? Частныйбы же мындай мамлекеттикпи? Биз айттык, азырынча мамлекеттик. Анда ошо бизде көбүнчөсүн алар менен союзда болгондогу госпланга жакын экен да, биз анда ошо мамлекеттик система менен иштегенге жакынбыз. Исландия биздин эмесин, биздин баягы иштеген пландарыбыз ошо мамлекетке жакын да. Бирок башка көп сүйлөшкөндөр айтышты, көбүнчөсүн ошо жеке ишкерлердин катышуусу боюнча. Экинчи болсо, жана сиз сураган Европейский союз Центральная Азия деген форум, бул дагы 2 жылдан бери иштелип келаткан. Азыр быйыл дагы калып калмак, бирок биз күчкө салып, баягы кошуналар аркылуу сүйлөшүп айттык, быйыл эми мындан ары созулуп кетсе, актуалдыгы жоголуп калат. Бул Глазгодан кийинки, бул эртеңки ошо 15-нде боло турган экономический форумда бир темасы цифровизация жана климат, жашыл энергия да. Ошо Глазгонун экинчи баягы уланысы болуп атат да. Ошондуктан бияка келгенде Европейский союздун бир нече министрлер келип атат. Центральный Азиядан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандагы жетекчилер, премьер-министрлер, вице-премьер-министрлер, бизнес групптар менен келип атышат, ишкерлер менен. Биякта чогулуш сүйлөшүү болот. Ар кайсы тармак: цифровизация, зеленая экономика, торговля, соода боюнчачы. Ошолорду сүйлөшүп, анан кийин эме болот да, мында главный ошо Европейский союз өзлөрү стратегия кылып алганда, Центральный Азия, Европейский союз. Ошо стратегиянын негизинде Кыргызстандын менен Центральный Азиядагы иштин башталышы болот да. Бул биринчи форум, бул биринчи иш-чара. Эмди жылы Казакстанда, аркы жылы Өзбекстанда башка иш-чаралар болот. Да, ошондуктан буяк эгер Кыргызстанда өтө турган форум ийгиликтүү өтсө, бул анда жыл сайын өтө турган, же болбосо 2 жылда бир өтө турган чоң платформага айланат да. Ошон үчүн биздин кошуналар да ошону билип, чогуу келип, ошо 4-5-inde ошо форумду өткөргөнгө чоң даярдык жүрүп атат. Мен Болот мырзага суроо жолдоюн деп атам. Мисалы эми ушул сыяктуу кызматташтыкта албетте Кыргызстандын мактанып эле мындай көрсөтчү жетишкендиги бул ошо демократиялык башкаруу, жаранды коомдун активдүүлүгү, сөз эркиндиги, ачык айкындык деп келе атпадык беле. Ана мисалы ушул сыяктуу Глазгодагы жолугушууларда жолуккан дүйнөлүк лидерлерди деле ушул кызыктырса керек. Мисалы ошол жагына, мисалы Кыргызстандагы акыркы өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мааниге? Сөзсүз эми демократиялык башкаруу дүйнөнүн, жалпы дүйнө боюнча ошо бир эле жол менен өлкөлөр тандап ошо менен өнүгүп атат. Биз бул жолдон биз кайтпаш керекпиз. Бир нерсени мындай жакшы элестетип жүрүш керек да. Тышкы саясат бул ички саясаттын уландышы да. Анан ошондуктан бир дипломат катарында бир калууда ошо биздин саясатчылар бир өлкөнүн ичинде консенсус таап, өлкө стабилдүү демократик жол менен өнүгүп баштаса, дипломаттарга да жеңилирээк болот да. Ар бир 5 жылбы 2 жылдын ордуна кайта сыртка чыгып, жаңы лидерлер келди, жолубуздан кетпейбиз, баары жакшы болот, мына тил табышалык, телефон менен байланышалык, же биз аркылуу байланышалык, бул да жумуш да. Ошондуктан ушул стабильность керек. Анан экинчиден дагы кошуп кетейин сурооңузга. Көп мындай акыркы жылдары, ошо акыркы жылда госуправлениеде реформалар кескесте бир түшүнбөй атабыз да. Мына чоң министерстволор түзүлүп атат. Минэконом менен Минфиз кошту, кайта бөлүп атышат да. Мен билем бир случай катышыптыр Минэконом менен Минфинге, ошондо бир министерство откондо эки ар кандай жооп алыптыр. Бирөө плюс, бирөө минус болупчу, ушундай да. Хотя ат эме. Мен эмне үчүн бул теманы көтөрүп атам? Азыр МИДке тышкы соода, анан инвестиция маселени ошол жүктү кошобуз деп атат. Кайта чоң супер министерство болуп кетиши мүмкүн да. МИД ушул жүктү көтөрө алабы, инвестиция деп атабыз, акча келсин деп атат. Бирок
анда толук штатканы бериш керек, эл бериш керек, мындай жардам бериш керек да. Эмне үчүн дегенде МИД инвестициянын маселеси 80% бул Кыргызстандын ичиндеги госоргандардын маселеси да. Биз көрүп аттык, бир инвестор келип алып туруп 1 жыл жүрдү, Токмоктон 3 гектар жер газ менен темир жолдун жанына таба албай койду да. Акчасын баарын көрсөтүп атат. Жок да. МИД мындай маселелерди чече албайт. Ошондуктан эксперименттерди кичине асайтып туруп ошо модельди табыш керек да. Мен кийинки суроону Аскар мырзага жолдоюн деп атам да. Мисалы, жана да сурап кетпедим. Сиз инвесторлор менен түздөн-түз иштеп атасыз. Эл аралык дагы, ички дагы, мындай институционалдык инвесторлор менен да. Мисалы, ушул болуп аткан өзгөрүүлөргө алардын көз карашы кандай болуп атат? Кайсы өзгөрүү? Мисалы, реформа болуп атат деп атпайбы? Өкмөттө, башка жактардачы, мисалы, ишеним барбы? Ишеним албетте жогору эмес. Себеби кайсы министрликке кайрылайын деп билбей жатса кайдан ишеним болот? Же болбосо бүгүн бир мыйзам, эртең башка мыйзамга алынса кандай болот? Же болбосо бир кодексте бир күндө эле 3 окууда кабыл алынып атса кандай болот? Мына ушул суроолор, ушул сыяктуу суроолор көп, албетте. Ошондуктан бул эл аралык уюмдарда да ушундай, эл аралык финанс институттарда да ушундай ким менен кандай сүйлөшкөнүн билбей атышат да. Бизге дагы келгенде, бизге дагы келишет да, анан сурашат. Кайсы аткаминер менен кандай сүйлөшөлү, айтсаңыздар. Кээде биз дагы билбей калабыз. Анан айтабыз, биз да билбейбиз, күтүп тургула, чыдап тургула деп айтабыз. Айла жок. Тактап кетсем, анткени биринчиден азыркы өзгөрүүлөр мамлекеттин бул өзүнүн ички ишибиз да, ички ишибиз. Ошо биз ошо жанагы биздин коллегалар айткандай, биринчиден биз стабилдешүүгө келишибиз керек да. Стабилдешүүгө келишибиз керек. Аны өзүбүздүн консенсус кабыл алып, анан кандай жол менен өсөбүз, кандай тышкы саясат, ички саясатты жүргүзөбүз, экономиканы кантип көтөрөбүз. Ошону бирдиктүү чечип алсак, анан ошого жакындатып, мисалы үчүн азыр ошон үчүн бир бийликке келдик да. Президент аткаруу бийлиги бир кишинин колунда болду. Ошо жанагы эки аппараттын баарын бириктирип, кереги жоктордун баарын сокращение кылынды. Анан кээ бир министрлерге дополнительный полномочия берди. Анткени мисалы тышкы иштер министрлиги буга чейин эле инвестиция менен, соода менен иштеп келаткан да. Азыр ошолорду закондоштуруп бердик. Эми болсо ошо тышкы иштер министрлиги биринчи ар бир инвестордун эшигин ачып бериш керек. Министерство экономика ошо инвесторлор менен түз иштегенге аракет кылыш керек. Эми мен бүгүн эртең баары бир жайда болуп калат деген алысмын. Бирок баягы көч бара-бара түзүлөт дегендей, баягы биз мисалы үчүн 1-2 айдын ичинде жаңы жылга чейин уже бул структура ошо бир калыпка келет. Анткени мен айтып атпаймынбы, жаңы кабинет министрлигинин төрагасы ал айтып атпайбы, 28 заведующийди кыскартты да. Азыр 4 чоң управление бар. Ошо 4 чоң управление өткөндөн кийин уже мисалы үчүн жакын арада эле 3-4 вопросту 1,5 күндө чечилип атат да. Албетте ошондо бюрократияны азайтып, анан ошол айтып атат да, инвесторлор сагалап 1 жылдап, жарым жылдап жүрбөсүн. Мүмкүн болсо бир жерден чечип, 2-3 жуманын ичинде уже иштерин бүтүрүп иштегенге башлаган. Ага келебиз. Убакыт керек. Албетте, бирок ошол жерде ошо адистердин компетенттүүлүгү, анан тазалыгы, канчалык деңгээлде ошо мамлекеттик кызыкчылыкты көздөйт ошол нерсе. Анан сиздер жаңы эле айтып өтпөдүңүздөр, ошо тышкы саясат жөнүндө кеп кылганда Кыргызстан өзүнчө эмес, Борбор Азия деп дүйнө карайт депчи. Борбор Азия деп караш үчүн ушу Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичиндеги мамилени жөнгө салууда маанилүү болуп турат. Мисалы, акыркы окуяларды эске алганда Кыргыз-Тажик мамилеси, же болбосо Ооганстандагы окуялар жагынан мен Данияр мырза ушул жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы, соңку окуяларды эске алуу менен Кыргызстан коңшулар менен кандай саясат жүргүзүшү керек? Бүгүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Мисалы, Тажикстандын мисалынан алганда деле. Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү биз үзбөш керекпиз. Анан чектешкен областтардын нукура ошол жерде жашаган элдин ынтымагына алып келе турган кадамдарды ташташ керекпиз. Өз убагында биз Өзбекстан кошуна мамлекет менен эки тараптуу мамилелерибиз аябай начар болчу эле. Ошондо мага айтылган эле
Бишкек менен Ташкентти бир столго отургуза албайсың деп. Ошон үчүн сен областтардан башла деп. Ошо Фергана өргөндөгү биздики 3 областыбыз, Өзбекстан 3 областыбызда ошондо мен элчи болуп жүргөнүмдө ошондо баштагам. Бүгүнкү ал акыбалыбыз дагы ушул акыбалда турат. Тажикстан менен азыр Душанбе менен Бишкектин ортосундагы диалог бул саясий деңгээлдеги диалог. Бирок биздин элибиз чек арада жашап аткан, ошол Баткен областында жашап аткан элибиз бул саясий диалогду азыр түшүнбөйт, кабыл албайт. Себеп күндөгү көйгөйлөр көп. Таш ыргытмай, бири-бирине жаман карамай, ызы-чуу салмай, ошону элди бириктириш керек. Өз багында Нооруз майрамдары өткөн бирге, башка бир мындай маданият жана башка ынтымак алып келе турган кадамдар ташкала. Ушуга көңүл буруш керек. Ушундай кадамдарды көбүрөөк жасагандан кийин эл биригет, элдин ою башкача болот. Ошондо биздин кошуна мамлекет Тажик бул бизге душман эмес, бул бизге боордош эл деп туруп мындай сезим кабылданат да. Сиздин көз карашыңызда кандай? Мисалы, региондо коңшулар менен мамиледе. Сөзсүз Данияр мырзанын сөзүнө кошулам. Ушу Тажикстан боюнча эми эки өлкө өзүнүн чоң саясатын өткөзүп атат. Бир өлкөдө өзүнүн жанагы бийликти өткөрүш керек, жанагы эме мурас кылып дегенде өзүнүн схемасы болуп атат. Анан ошол оюнда бизге да таянып кетип атышат деп ойлосо болот да, мындай агрессивный эмелерин алып чыгып деп. Бирок эл бар. Канча кылымдан жашап келген эл бар. Ошол жактан да мен ойлойм биз жактан деле жумшагыраак бир жолдор табылыш керек да. Бул блокада ушу канча керек. Мурдатан бери эле соода кылып жүргөн эл жөнөкөй эле аралаштырып туруш керек. Ошо Данияр мырзанын сөзүнө толук кошулам. Ошол жактан эл бири-биринен да саламы ачык болуп турса, мен мындай жамандык болбойт дейм да. Жээнбек мырза, ушул жаатта да сиздин да пикириңизди анан мамлекеттик саясат жөнүндө укугубуз келип атат. Мисалы, региондогу анан коңшулар менен болгон алакадагы Жок, бул кошуналар менен бирдиктүү иштөө, алар менен кызматташуу бул биздин тышкы саясаттын негизги мазмуну да. Анткени биз кошуналар менен иштей албасак, анда башка мамлекеттер менен кантип иштейбиз? Ошондуктан биздин биринчи баягы региондогу өзүбүздүн мамилелерни өзүбүз акырын сүйлөшүп чечип алышыбыз керек. Региондогу проблеманы чогулуп чечсек, анан башка партнерлер да ишенет да, буларда сүйлөшүү бар экен, чечишет экен, иштешели депчи. Сүйлөшүүлөр кандай болуп атат? Эми Тажикстан боюнча азыр саясий диалог уланып атат, сүйлөшүп атат. Андан тышкары эки рабочий группа бар. Алар ай сайын эки жолудан жолугуп атышат, акырын-акырындап тактап атышат. Мындан сүйлөшүү мындай болуп атат да, биринчиден алар дагы баягы өзлөрүнүн позициясына катуу коюп атат. Анткени ушундай болгондо биздин дагы позиция, анткени биздин эл дагы кичине көрдү да, бул жанагы согуш болгон жерден кичине майып болгондор бар, каза болгондор бар, эл көрүп турат да. Ошон үчүн эгерде биз дагы түшүндүрүп атабыз, эми бул эмени баракты жабалы, жаңы барактан баштайлы. Бирок ошон үчүн эки мамлекеттин ортосунда кызыкчылык бирдей болсун. Силер уттурбагыла, биз уттурбайлы. Ошондуктан азыр эки жактан сүйлөшүп макулдашты, жогорку жактан что азыр эксперттер сүйлөшсүн. Эксперттер ойлорун таапкандан кийин анда өкмөт аралык соглашенияга чыгалы деп. Ошондуктан азыр сүйлөшүү жүрүп атат. Экинчиден болсо, жана губернаторлор, сиз айтпадыңызбы, полномочный представительдер дагы өзлөрүнүн деңгээлинде иштешип, жолугушуп атышат. Анда мындай сөздөрдү элдерди аралаштырып атышат. Ал сөзсүз керек, анткени Бишкекте, Душанбеде отуруп алып биз аны байкап атабыз да, местный элдер ошонун баарын көрүп атышат. Ошондуктан биздин мамлекеттин, өкмөттүн биринчи иши ошо жергиликтүү элге комфортный условия түзүп беришибиз керек. Ошондуктан азыр бардык органдар, чек арага караштуу органдар бардыгы азыр эң активдүү жана тыгыз издеп атат. Мен ойлоп атам, бир жылыш болуш керек, биз аны күтүп атабыз, ал болот буюрса. Кыска убакыт аралыгында конкреттүү жыйынтык болушу мүмкүнбү? Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды деп жатышат. Урматтуу Азаттыктын угарманы, биз бүгүн Кыргызстандын ушул тышкы саясатындагы багыттар, Кыргызстандын инвестициялык климаты, тышкы чөйрөдөгү имиджи тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, президенттик аппараттын ал учурдагы тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы
башчысы Данияр Сыдыков жана дипломат Кыргызстан Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биздин бул көрсөтүүбүздү сиз Азаттыктын сайтынан, Азаттыктын социалдык баракчалардагы барактарынан көрө аласыз. Өзүңүздүн оюңузду комментарий катары калтырсаңыз да болот. Сак саламатта калыңыз.